туура баамдадыңыз. Президент Садыр Жапаров эл менен бирге кадимки учак менен эч кандай комфорт, люксы жок эле Жалал-Абадка учту. Өлкө башчы менен бирге бир самолетто учам деп эч ким күтпөсө керек. Жумуш башталды. Президент Садыр Жапаров дароо сот адилеттик үйүнө келди. Мындай имараттын экинчиси Жалал-Абад шаарында пайдаланууга берилди. Бирге жазап, менге сабак мына ушундай накыл кепти уран кылып, Жалал-Абад шаарында дагы сот адилеттүүлүк үйү ачылып отурат. Сот тармагындагы кызматтар бириктирилип, бардыгы ушул имараттын ичинде кызмат кылып, бардыгы санариптик жабдыктар менен жабдылган. Жаңы сот адилеттиги үйүндө 7 орган жайгашкан. Алар Жалал-Абад облустук, Жалал-Абад шаардык, Жалал-Абад облусунун административдик соттору, мындан тышкары жогорку сотко караштуу сот департаментинин Жалал-Абад облустук башкармалыгы жана анын кызматтык бөлүмдөрү бар. 7 органды бир имаратка жайгаштыруу эң ириде эл үчүн ыңгайлуу болсо, дагы бир жакшы жагы бул бюджетке үнөмдүү келет. Бул имаратта орун алган сот органдары үчүн курьердик чыгымдар жоюлуп, бюджет каражаты үнөмдөлсө, жалпы жарандар үчүн бирдиктүү терезе принцибиндеги жагымдуу шарт түзүлдү. Ошентип, орто эсеп менен алганда, бул тушоосу кесилип жаткан жайга бир күндө 350-400 жаран кирип, өтүнүч арыздарын канааттандырып чыгуусу күтүлүүдө. Азыр бул жаңы имаратка сот тутумунун кызматкерлери келип жайгашышкан, биз бир бөлүмүнө кирип кызыгып көрдүк. Жарандар келгенде бизге азыр электрондуу чип менен катталып, платочка аркылуу ар бирибизге жарандарга ыңгайлашып калат. Бул ушул ай системасы. Ушул система менен иштейт, Биз ай системасы менен келген иштерди ушул жактан биз жөнгө салабыз. Иштерге бөлүштүрүү, сиздер жана кезекке тургузуп, ушуну, бизге келип түшкөн иштерди ушул жактан судьяларга бөлүштүрүү процесси, дайындоо бардыгы ушул система аркылуу. Бардыгы алдын ала тизилет. Ушул жерде болот бардыгы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизге чек арадан чыгып кирүү зарылчылыгы болсо, 10 жылдык тажрыйбасы бар айдоочу Данияр мырзаны сунуштайбыз. Акыркы үлгүдөгү бардык шарты бар заманба унаалар менен сизге кызмат кылууга даяр. Сапарда көздөгөн жерге аман соо жетүү үчүн айдоочунун тажрыйбалуу жана ишенимдүү болуусу чоң мааниге ээ. Мындан улам көп жылдык тажрыйбасы бар Данияр мырза сиздин ишеничиңизди актайт деп ишендире алабыз. Андыктан сапаттуу тейлөө, ишенимдүү айдоочу керек болсо, эч тартынбай төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. +7 926 692 9013 +8 909 649 9013. Сизди чек арадан аман эсен чыгарып киргизүү биздин милдет. Элестетиңиз, нечендеген жылдар бою жарандар бир документ алыш үчүн ары бери чуркап, убара чегип келишкен, эми бардыгы жөнөкөйлөштүрүлүп жатканын сот ардагерлери дагы кубаттап жатышат. Мурда кандай бир жерден эки жерге почта менен канча расход, канча баягы жеткиз, поштага жөнөтүп убакытта үнөмдөрөт. Бу жерде азыр мына бир имарат болгондон кийин, значит, документ табарып, баягы бирине жиберип кабыл алуу деген аябай мындай жөнөкөйлөшүп болгондон да кол менен эле колго мындай апарып берип Демек, сот адилеттик үйүнө ачылып аткан жакшы нерсе. Аябай жакшы нерсе. Азыркы учурдагы биздин элге туура келген нерсе бул. Сот системасынын ачык айкындуулугун камсыздоо бул соңку жылдары жүргүзүлүп жаткан реформанын башкы артыкчылыгы. Дал ушундан улам жакында бардык аймактарда сот адилеттик үйлөрү ачылып, мыйзамдуулукту камсыздоого өбөлгө болот. Мындан ары президент Садыр Жапаров Ош шаарына бет алды. Дээрлик 1,5 сааттык убакыттан соң өлкө башчынын кортежи ордолуу Ош шаарына келди. Достор, мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле эки дуалдын ортосунда үндөткөрбөөчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн
шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун котлован салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн. Өлкө башынын Ош шаарына келери менен мына ушул жерге бет алганы жөн жерден эмес. Анткени президенттин аймактагы таза суу маселесин жөнгө салуу тапшырмасы бар болчу. Скважиналардын суусу келет. Болбосо шаарда центральный эме бар го, трасса. Ошондон кирип туруп, буга кирет, бияктан чыгып анан шаарга кетет. Азыр бул жакта суу топтоочу жайдын курулушу кызуу жүрүп жатат. Анын көлөмү 6000 куб метрди түзөт. Резервуар пайдаланууга берилсе, шаардыктар таптаза суудан иче баштайт деген кепилдик бар. 31-августка чейин муну да бүтүп уже эксплуатацияга алып Ооба, беребиз. Ага чейин испытаниядан да өтүп. Испытания, 31 испытания. Bir айдын ичинде үлгүрөсүңөрбү? Көрөбүз. Буга чейин аймакта жамгыр катуу жааганда ичүүчү суунун булганышы, ага кошулташыл таңкыстык маселеси жаралып келген. Эми мунун баары артта калат. Президент Садыр Жапаров bir айдын ичинде Ош шаарынын тургундарын таза суу менен толук камсыз кылуу маселесин чечүүнү тапшырды. Бул курулуш үндөр Ош шаарындагы Борбордук стадиондо нечендеген жылдардан бери толук оңдоо иштеринин жаңырыгы десек туура болчудай. Анткени 62 жылдан бери жарытарлык жаңыланбай, оңдоп түзөөнү эч ким ойлонгон эмес. Алимжанова Жумагүл, Өзгөн району жаңы Өзгөн айылында жашайбыз. Балам Алтымыш Сүйүнбек 87 жылы төрөлгөн. 5 жылдан бeri ушул бөйрөгүнөн жабыркап ооруп келет. Ушул бөйрөгүнө гемодиализге түшкөнүнө 2 ай болуп атат. Ушул урматтуу мусулман калкым, ушул балама кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздердин жардамыңыздар менен менин баламдын өмүрү сакталып калышына мен ишенем. Артында чырактай болгон 2 кызы бар. Өлтүргөн. Илгерсинен бул биздин мусулман калк жыгылган, жөлөп турган калк болгон, эл болгон. Иже кайры оорутуп балаңыздын операцияга канча акча керек, кайерде дарыланат? Менин балам бөйрөгү ушул 2 бөйрөгүнөн тең жабыркап атат. Ушул Бишкекте жаңы ачылыптыр деп атат. Ошол жерге барышыбыз керек болуп атат. Андан мурун Түркияга баралы деп ойлонуп атканбыз. Жакындан бери ушул Бишкекте ачылып калыптыр деп атат. Ошого ушул $7,000 акча сарпталат экен. Ошол акчаны толукташыбыз керек болуп атат да. Ошону элдерден кайрымдуулук сурап атам. Кайдыгер карабай ушу балама кайрымдуулук кылып коюңуздар. Урматтуу мусулман элим, сиздерден суранып кетем. Балаңыз канча жылдан бери өлүп? 5 жылдан бери балам, 5 жылдан бери өлүп. Канча балаңыз бар эже? 3 балам бар. 2 уул, 1 кызым бар. Эң чоң балам ошол. Болору сууп өткөндөн болот экен, чочугандан болот экен көбүнчө. Ушу балам Россияларда иштеп жүрүп, ушу сууп өтүп калган экен да, бөйрөгүнө биз аны байкабай эле жүрүппүз. Актырында ушинтип гемодиализге түшүп калды, бөйрөктөрүн ушу пересадка кылыш керек экен. Болбосо болбойт экен, ушу пересадка сөзсүз түрдө болуш керек экен, же болбосо өмүр бою ушу гемодиализде отуруш керек экен. Балам али жаш 35-36-га эми кадам коюп келе атат. Сураныш мусулман калкым, ушу балама жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Эми бул стадионго жаңы жашоо берилип жатат. Президент стадиондун сырткы жана ички жасалышын көрүп чыгып, аткарылып жаткан иштерге ыраазы болду көрүнөт. Сын айтып эмес, рахмат жана азамат деп алкады.
Жакшы экен, молодцы. Чындыгында стадиондо алкоого алынчу иштер жасалып жатат. Азия футбол конфедерациясынын талаптарына ылайык футболчулар үчүн кийим алмаштыруучу жайлар жана душ бөлмөлөрү капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Цементтери мурунку эскилерин баары урап калган экен. Ошонун баарын кайра куруп, бетон менен куюп чыктык. Вот үйдө монолит болот. Бул жерде 1000 кубтай бетон кетти баарына, отуруштардын баарына. Бул жердин үстүңкү жабылып турган крышасын крастетип, ал оңдоо иштерин жүргүздүк. Алмаштырды, Анан эки жагынан эки жак воротасы бар, дарбазасы. Анын баары таш менен бурт капталды, бүт таш, натуралдуу таш менен капталды. Жаңы отуруштар болот. Газонун бүт баары алмаштырылат, Кудай буйрса. Бул республикалык бюджеттен 40 миллион сом жумшалды. 40 миллион сом берилген республика бюджеттен. Ошонун баары буйрса жумшалып атат. Анан кийин 31-августка чейин бул тапшырылат. Курулушчулар тынымы жок эмгектенишүүдө. Алар 11 000 орундукту бардык стандарттарга ылайыктап жасашууда. Азыркы учурда ушул стадиондун орундуктарын оңдоо иштери аябай кызуу жүрүп жаткан экен. Биз дагы азыр ушул жерде жумушчулар менен барып баарлашып көрөлү. Ассаламу алейкум. Иштер болсун. Бул жерде эмне жумуштар жасалып атат азыр? Азыр ар кандай жумуштар жасалып атат. Бетон, туникафон. Заливкадан кийин 4 күндөн кийин бетон калыбына келет да кургапчы. 60%, 70% кургагандан анан бетин шлифовка кылабыз да. Ама жылмай болот, анан болду уже суу турбайт бугачы. Анан долгослужащий болот да. Президент Садыр Жапаров кошумча каражат бөлүп, жакын арада стадионду толук реконструкциялап бүтүрүүнү тапшырды. Жакында дал ушул жерде эл аралык футбол оюндары өткөрүлүп турмакчы. Мындай шарт спорт ишкыбоздорун өзүнө тартып, кала тургундарын дени сак жашоого үндөйт. Асмандагы тик учак менен президент Садыр Жапаров Ош шаарынан Алай районуна келди. Ийбаса, бул вертолет өзүбүздүн каражатка биринчи жолу сатылып алынганын белгилейбиз. Алайда түштүк батыш бажысынын Эргештам автомобилдик өткөрмө пункту жайгашкан Кытай менен жетишилген макулдашуунун алкагында бул жакта узундугу 3,4 чакырымды түзгөн 4 тилкелүү жолдун курулушу жүрүп жатат. Чигара тилкесиндеги жол тоо арала өтөт. Президент тоо үстүнө чыгып, ошол жолду өз көзү менен көрүүнү эп көрдү. Чыкпайлы ошондой чыгып көрөчү. Жок, уже чыгышпайбыз. Жок, муну эртеткен мына. Нарагында да байысып. Жол өтө турган жерде 1,5 кылым мурда курулган чек ара заставасынын имаратынын урандысы калган. 168 жыл мурда чек ара заставасы жайгашып, ушул бир Кытайдын ошондой эле Кытай менен соода саттык алакасында бир бул жер аябай маанилүү ролду ойногон экен. Бул урандынын бир чети жаңы жолдун салыныш үчүн бузулганы турат. Себеби азыркы шартта жолдун маанилүүлүгү өтө жогору. 1000 жылдан бери тургандар да бар да, 1000 жылдан мурун жоголуп кеткендер. Кайра жаңырат. Биз салып аткан нерсе дагы 200 жылдан кийин ушул сыяктуу эле болуп элек тарыхта. Жол менен кошо узундугу 187 метр болгон эстакадалык көпүрөнүн курулушу дагы жүрүүдө. Бул деген Кыргызстандан Кытайга көмүрдү ленталык конвейер аркылуу жеткирүүгө жана өткөрмө пункттагы жүктөмдү бошотууга мүмкүндүк берет. Бунун полоса немеси болсо 24,5 болот ширинасы. Ортосунда болсо баары мында турат го немеси көрдүңүз мындай. Баардыгы ушундай бияктан полоса, безопасный полоса деп коет, аяктан болсо 2 метрден чыгарат да. Анан эми ошол жактан болсо биз азыр мына бул немеге чейин Иркештамга чейин ушу салып кетет буюрса, Иркештемден бияка чейин биз бул уже исследовательный жүргүздүк, жана аныктап анан азыр болсо проектибизди дайындап атабыз да негизи. Азыр мына бул көпүрөнүн өзүңүздөр көргөндөй бул узундугу 187 метр болду. Ушуну биз тарап жагы болсо, бир жак жагы болсо неме 58, анан 38 Биз тарап жагы 86 метр. 86 метр. Тияғы 100 метр. Тияғы 100 метр да. Ошо эки тарапка бул как раз ушул көпүрө бул неме болот да тиги. Границанын ортосунда турат да. Бул көпүрөнүн бул бети Кытай, берки бети биздики болуп калат да.
Жол менен эстакадалык көпүрөнүн курулушу аяктаса, Кытай менен соода алака эселеп көбөйөт. Ага жараша Иргештам өткөрүү пунктунун мүмкүнчүлүгү дагы жогору болушу абзел. Бул үчүн шарттар убагында түзүлбөсө, кийин тоскоолдук жаратылышы турган кеп. Азыртадан көрүлбөй жаткан чаралар үчүн жетекчилер өлкө башчыдан тил укту. Эмне тоскоолдук? Ушул силерге удобство түзүп алганга айтчы сен. Эмне тоскоолдук? Акчаң жокпу? Жок, ошо кылганга эмне мешайт этип атат? Акча жокпу? Каражат жок. Пропускка келгенде бул жердин баарын планировка турабыз. Мына жерде идик бар. Болчу. 1 саатта 25 автоунаны тейлейт деп кагазда көрсөтүлгөн. Бирок фактически 1 саатта эшик ачылып, жабылып, 12 гана машина. Фактически мүмкүн. Анан не кылыш керек? Муну дагы бир түзүш керекпи, куруш керекпи? Американский система. Канчасы? 28. 5 августка чейин полностью ушун боюнча, моул боюнча жазып алып, мага немеге сметаны жазып алып туруп келди. 5 августка чейин мага болмады смета. Анан 1 октябрга чейин мунуңду да ушуну бүтүрөсүң. Иргештам оңдоп түзөөдөн өткөн соң анын өткөрүү жөндөмдүүлүгү күнүнө 1000 унага чейин жогорулайт. Ошондой эле көмүр ташыган жүк ташуучу унаалардан жолду бошотот. Бул күн бокс боюнча дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынган спортчу Мунарбек Сейитбек уулу үчүн өзгөчө күн болду. Президент менен жолугуп, спортто жетишкен ийгиликтер үчүн алкоо сөздөрдү укту. Кыргызстан эгемендүүлүк алган тарыхта биринчи жолу байгелүү орунга жетип отурасың. Бул тарыхый окуя. Биздин Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенде биринчи окуяда бул. Насаат сөзүн айткандан кийин мамлекет башчысы Мунарбек Сейитбек уулуна Ош шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Мындан ары дагы ийгиликтериңер коштой берсин дагы деле. Анан эми силерге атайлап даярдаган белегибиз бар. Батир, 2 комнаталуу батир Ош шаарынан. Мунарбек Сейитбек уулу эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпионатынын медалин жеңип алган. Ал мындай ийгилигинин акыбети кайтып, аны президент өзү баалаганына рахматын айтты. Ал жакта ошо местага жеткен учурда мендан өтө баягындай кыжалачылык болбоду. Кудайга шүгүр ошо мен тарых жараттым, мен кылдым деген эч андай сезимдер болгон жок. Азыр эми бул жака келип президентибизден ушу 2 бөлмөлүү квартира алдым. Бул дагы тагдыр насипкен. Бул 3-чү орунда эле токтоп калбай, эми 1-чи орундарга чыгып, мамлекетибиздин гимнин ойнотсобуз деген ниеттер мындай. Соңку учурда президент баш болуп, мамлекет тарабынан спортчуларга мыкты шарттар түзүлүп жатканы чындык. Өз кезинде бокс федерациясы дагы улуттук курам үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатканын айтты. Күзүндө 23 сентябрда боло турган Азия оюндары болот Кытайда. Ошого улуттук команда жакшы даярданып жатат. Жакшы даярданып, азыркы белдештерге да катышып, Кудай кааласа, биз ишенебиз. Ошо Азия оюндарында Олимпиада оюну боло турган 2024-жылы Парижде ошого жолдонмага биздин боксерлор да ээ болот деп ошого чоң ишенебиз. Формасын оңдоп түздөп, саатын карап жаткан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровду күтүп жатат. Себеби бүгүн атайын кызмат үчүн маанилүү күн. Башкы башкарманын жеке курамы жаңы имараттарды ачуу үчүн тизилди. Мына бул имарат атайын кызматтын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын жаңыланган имараты. Эми алар ушул жерде ишин улантышмакчы. Жалпы канча сатып? Те 79-жылдардан бери жаңыланбай келген имараттын азыркы көрүнүшү мына ушундай. Бардык шарты, жабдыктары каралган, болгону иштеш гана керек. Президент Садыр Жапаров жаңыланган шарттар аймактык башкармалыктын кызматкерлерине жаңы дем күч берип, алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө болот деген бекем ишенимин билдирди. Мына ошентип улуттук коопсуздук органдарынын, анын ичинде Ош облустук жана Ош шаардык башкармалыктын кызматкерлери, ардагерлери
өлкө коопсуздугун 1 мүнөт дагы көз жаздында калтырбай, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирбей, берген антына бекем туруп, кызматтарын абийирдүүлүк менен аткарып келе жатышат. Ибаса УКМКнын бул имаратынын ичинде жаңы тергөө абагы дагы бар. Ал эми кызматкерлер үчүн делип заманбап спорт комплекси курулган. Албетте бул имаратта кызматкерлер үчүн ок атып, машыккан жайы да каралган. Адаттагыдай эле президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен бирге ок атып көрүштү. Сизге жетпейди, мен кемим. Бирөө девятка. Бул жерде алсам бияка тийип атат. Анан моя калдым да, мындай. Моя калгандан кийин мына могу жерде тийип. Акыркысында мен көрдүм да моякты. Могу жерде мейлегенде бияка тийип. Ушунуз жакшы, ушунуз. Канат. Мен сизге тийгизбей атабыз биз. Сен мени жөнүндө сыйлап коесуң. Сен аттабайсың да. Жок аттым мен. Сиздики кача бир жерге тийсиң. Сиздики 9га тийсе, биздики 10га тийип калабыз деп. Соңку учурларда атайын кызмат төп тамыры менен жаңыланып жатат десек жаңылышпайбыз. Айталы дегенибиз эми аскерлер үчүн мекенге кызмат кылуу гана милдети калды. Анткени алар үчүн айлык маянадан тарта имаратка чейин бардык шарттар түзүлүп берилүүдө. Ош облусунда жарым кылымдан бери оңдоп түзөө жүргүзүлбөгөн объектилердин бири облустук Төлөйкөн ат майданы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 июлда ат майдандын капиталдык реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул жерде жумуш кызуу жүрүп жатат. Оңдоп түзөөгө республикалык бюджеттен 40 миллион сом бөлүнгөн. Бул ат майданда жаңы конференц-зал, ат чабыш жолуна жана Көкбөрү оюн талаасына кум төгүү, негизги трибунаны капиталдык оңдоп түзөө, жаңы 4040 орундук жана кошумча трибунанын үстүнө бастырма орнотуу, сырткы жарыктандырууну орнотуу, жаңы тосмолорду орнотуу иштери жүргүзүлдү. Өлкө башчысы капиталдык оңдоп түзөөнү белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. Себеби 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата аталган ат майданда алгачкы майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Быйыл Ордолуу Ош шаарында спорттук объектилерге гана көңүл бурулбастан билим берүү тармагыдагы көз жазында калган жок. Өлкө башчы 3000 жылдык тарыхы бар бул калаадагы Мырзабеков атындагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаңы корпусунун курулушу менен таанышты. Негизги буйртмасы Ош мамлекеттик педагогикалык университети Каржылуу булак окуу жайын атайын каржылоо эсебинен болот. Курушчулар бул Югстрой сервис утуп алган. Сметалык баасы 154.123.580 сом эле, ал эми 120 миллион кандан кийин 120 миллионго утушту. Аталган окуу имаратынын жалпы аянты 3,6 миң чарчы метрди түзөт. Ага 54 окуу бөлмөсү, китепкана, ашкана, конференц-зал жана компьютердик класс кирет. Аталган окуу жай Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынын студенттери үчүн педагогикалык адистик боюнча гана окутат. Мында түзүлүп жаткан шарттарды өлкө башчысы кубаттады. Азыр эмгек жамааттын айлыгындагы көтөрүлүш жакшы болот. Жакшасак болот экен. Анан сиз айткандай биз өзүбүздүн мамлекет башчысы келечекте аталган окуу жайдан өсүп келе жаткан муунга пайдалуу билим бере ала турган жогорку квалификациялуу педагогдор чыгышын каалады.